Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 16 сентябрь 2025 жыл. Биз Ош шаарындабыз. Буга чейинки видеолордо айтылгандай эле, көрсөтүлгөндөй эле, АКШдагы трак айдоочулар жамааты KG Caravan жамаатынын каржылоосу менен себепкер фонд тарабынан пайыз жок насыялар берилип жатат. Бул долбоор башталганы 1 жылдан ашты. Буга чейин биз биринчи үй-бүлөлөргө бердик. Бир нече кайрылуулар болду, бирок адамдарда түшүнбөстүктөр болуп жатат. Ошого бул насыя боюнча кошумча ачыктап кетүүнү туура көрдүк. Биринчиден бул пайыз жок насыя кандай шарттарда жана кимдерге берилет? Биринчиден Ош Жалал Абад аймагында жашагандарга берилет. Эмне себептен? Себеби бизге кайрылгандардын жашоо шарттарын текшеришибиз керек. Аларды биз чакырабыз, маектешебиз, кагаздарын алабыз. Бизге Ош Жалал Абад азырынча ыңгайлуу. Ал эми башка аймактарда биз текшере албайбыз, биздин текшере турган адамдарыбыз, өкүлдөрүбүз жок. Ошол себептүү гана бул жерде эч кандай бөлүнүү, жарылуу, улутчулдук жок. Экинчиден, майда балдары барларга берилет. Себеби бул жерде майда балдар бул биздин коомдогу эң алсыз катмар. Алар ачка калса, алар чыдай албайт, сабыр кыла албайт, апасын кыйнайт, мындайча айтканда кыжылат кылат. Майда балдар себептүү апасы иштей албайт. Ошо биз көбүнчө майда балдарга басым кылабыз, улуу адамдарга эмес. Үчүнчү, жолдошу же башка эмгекке жарамдуу үйүндө эркеги жок аял затына беребиз, эже карындаштарга. Себеби эми үйүндө эркек киши бар, мисалы күйөөсү, жолдошу же болбосо агасы, иниси, атасы же чоң улуу бар үй-бүлөлөрдө эркек киши бар үйдө жок дегенде бир каранан болот үйдө. Ал эркек киши үйүндө жатпайт. Жатса анда ал уже биздин маселе болбой калат, ал уже өздөрүнүн маселеси. Биз ал эркекти мындай курсагын тогузуп, аны бир кажылаганы биздин милдет эмеспиз. Ошого ошо үйүндө бага турган эркеги жок, күйөөсү каза болгон же күйөөсү ажырашкан, тыштап кеткен, ошондой эже карындаштарга. Ал үйүндө сөз атасы, агасы, иниси, чоң улуу же бир эркек болбош керек. Бул шарттардын бири. Төртүнчү, муктаж үй-бүлөгө. Ал сөз муктаж болуш керек. Кирешеси ошо бала чакасын бакканы, кийим кечесин алып бергени, кирешеси жеткире албаган үй-бүлө болуш керек сөзсүз түрдө. Аны биз тийиштүү соцпаспорт, тактамалар аркылуу тактайбыз жана сураштырабыз. Бешинчи, ошол муктаж болгон эже карындаштарыбыз, майда балдары бар эже карындаштарыбыз ишкердик, бир чакан ишкердик башташы үчүн. Себеби майда балдары барлар, алар бир айлыкка иштей алышпашы мүмкүн, балдарын караганы адам жок, бирок үйүндө бир кандайдыр бир ишкердик баштай алат. Же болбосо чоң баласына кичине балдарын каратып туруп бир иш жүргүзө алат. Белгилеп кетчү жагдай ишкердик сөзсүз түрдө биздин када салтыбызга, уяттуулукка, биздин мусулманчылыкка туура келиш керек. Кандайдыр бир коомго зыян тийген жат көрүнүштөргө, анын ичинде бир мисалы үчүн косметика деп коебуз, боенуп жасануу, ошол сыяктуу бир иштерге сетевой компания бир кандайдыр бир ушундай бир нерселерге каржыланбайт. Алтынчысы 50 000 сомго чейин гана. Бунун себеби бизде каражаттар азыр анчалык көп эмес. Азырынча биз 50 000 сомго чейин гана каржылап жатабыз. Ушул акчага бир кандайдыр иш башталса болот. Себеби биз буга чейин бир нече үй-бүлөлөр алышты. Тоок бакканы, кийим алып сатканы, көбүнчө кийим алып сатканы, ошол сыяктуу иштерге, тигүүчүлүккө кылса болот. Анан ишкердиктин 7-шарты шарты, бул ишкердиктин ошондой түрүндө болуш керек. Мисалы үчүн күнүмдүк киреше чыгып туруш керек. Бир күндө, 2 күндө, 3 күндө, 5-6 күндө киреше чыгып туруш керек. Себеби максат, бул негизи долбоордун максаты жакырчылыктан чыгып, өзүнүн күнүмдүк нан оокаттарын табып, күнүмдүк акчасы чыгып туруш керек. Ошондой иштерге. Мисалы бир кийим алса, кийимди сатат,
акчасын ошол эле күнү алат, же болбосо карызга берсе 5-6 күндөн алат, же болбосо мурунку карыздарын берет, ошентип 2-3 күндө акча айланып колуна акчасы тийип туруш керек, ошонун кирешеси чыгып туруш керек, ошол кирешеден нан оокаттарын алып туруш керек да, нанын башкасын алып туруш керек. Бир эле мисал, жакында бизден муктаж келин өзү диализ менен ооруйт, 5000 сом бирөө каражат кайда кылган экен, ошону айландырып кийим сатып 250 сомдон алып туруп 5 сомдон сатып 20 күндө 4,5 сом киреше көрүптүр. 20 күндө. Бул ушул бериле турган шарттар, балким айтылбай калса, бул видеонун астында описанияда жазылган болот, оңдолуп түзөлүп турган болот. Сөзсүз түрдө биз ошол жашаган жерин, муктаждыгын тактайбыз, сурайбыз, тийиштүү кагаздарын алабыз, сураштырабыз, тийиштүү келишимдерге кол койдурабыз. Жалган сүйлөгөн болсо, биринчиден Алланын астына жооп берет, кийин биз мыйзам астында дагы жоопко тартабыз. Анан кимдерге берилбейт? Бизге кайрылуулар өтө көп болду. Кыргызстан аймагынан ылайыктуу эмес адамдар деле көп кайрылышты, ошого дагы бир кайталап кетүүнү туура көрдүк. Кимдерге берилбейт? Биринчиден башка аймактарга берилбейт. Мисалы үчүн Нарын Талас, Көл, Чүй, ошондой эле Баткен. Себеби Баткен да бизге алысыраак. Баткенден кандайдыр бир жолдор менен муктаждыгы аныкталса, текшере алсак, балким Баткенге беришибиз мүмкүн. Бирок биз эжени чакырганда убара болуп калбаса, Баткенге караштырып көрөбүз. Бул жерде эч кандай бир бөлүнүү жок. Бизде бирөөлөр жазылгандар болду. Силер улутчулдук кылып атасыңар, анан тияктык, бияктык анан дегендер болду. Бизде азыр биринчиден каражат анчалык көп эмес, балким каражатыбыз көбөйсө, башка аймактардан бизге өкүлдөр, жардамчылар пайда болсо, балким башка аймактарга да келечекте берип калабыз. Экинчи, муктаж эмес үй-бүлөлөргө бербейбиз. Сизге муктаж эмес үй-бүлөлөр да кайрылышты. Биз муктаж эместерге бербейбиз, себеби бул күнүмдүк оокатына киреше таба албай жаткан үй-бүлөлөргө багытталган. Үчүнчү, эркектерге бербейбиз. Эркектер да кайрылгандар болду. Бизге бере аласызбы деп. Эркектерге бере албайбыз. Эркектер себеби күнүмдүк оокатын, бала чакасын багалат деп биз ишенебиз. Анан жалгыз боо энелерге же пенсиядагы энелерге берилбейт. Себеби биз айткандай эле, бизде ушу жанагы максаттуу багыт топ бизде ушу майда балдар. Майда балдар ачка калбасын, ыйлабасын, энесин сыздатпасын деген максаттар. Жалгыз боо энелерге булар баласы жок эже карындаштар болушу мүмкүн. Алар өзүн багалат деп ойлойбуз. Алар бир балдардын көзүн карабайт, үйдө байланып отурбайт. Анан балдар ыйлабайт да, ал өзү каржылай алат деп ойлойбуз. Ошондой эле пенсиядагы энелер, булар балдары чоңоюп калган, уже балдары бул энесин бага турган даражага жетип калган. Ал балдары бакпаса да, балдары мага нан бер деп айта ала турган энелер. Алар деле ошо жалгыз боо энелери сыяктуу өздөрүнүн пенсиясын, өздөрүнүн курсагын багалат деп ойлойбуз. Бул жерде эң жакыр үй-бүлө жашагандар, нанын таба албаган, ошолорго багытталган себептүү пенсиядагы энелерге бере албайбыз. Өкүнүчтүү, себеби берсек болот негизи, бирок каражаттарыбыз көп болсо, ашып атса, кийин беришибиз мүмкүн, кийин келечекте. Бардык адам жакшы жашоого акысы бар. Андан кийин кредити бар, карызы барларга бере албайбыз. Себеби кээ бирлер ушу биз берген акчаны балдарын бакпай, карыздарын төлөп, кредиттерин төлөп коюшу мүмкүн. Себеби карызы доолагандар бербейсиңби, андай кылбайсыңбы деп туруп, товарларын тартып алып, биз берген насыяны иштете албай калышы мүмкүн. Ошого кредити бар, кредиттерге аралашкандарга, насыяга аралаштыргандарга, карыздары барларга бере албайбыз. Себеби ал биздин насыяны кайтаруусуна мындай терс таасир этет деп ойлойбуз. Ошол. Анан 6-нчы, узак мөөнөттүү иштерге бере албайбыз. Себеби мисалы үчүн кээ бирлер айтышы мүмкүн, мен кой алып багайын, уй алып багайын, же болбосо бир мөмө жемиш эгейин дешет да. Кой алып баккандар, мисалы үчүн койду багып, чоңойткону 1 ай, 2 ай, 3 ай, балким 5-6 ай кетип калышы мүмкүн, жайлоого барып келгиче. Ал 5-6 айда, мындайча айтканда, ал биз ойлойбуз, күнүмдүк киреше, нан оокатка акча бере албайт. Ошондой эле мөмө жемиш эккенде, мисалы үчүн 2-3 айда убакыт берет, эгесиң 3 айдан кийин түшүмүн берет. Ал 3 ай деген сөз, 3 айда кантип жашайт деген сөз. Бизде ушул эч болбосо жумасына киреше берип туруш керек да. Ошон үчүн узак мөөнөттө киреше бере турган иштерге бере албайбыз. Ошондой эле 7-нчи, бул
карызым бар эле, карыздарымды төлөп коеюн дедим эле, анан операция акча керек эле, же болбосо үй салат элек, же унаа алат элек, үй алган элек, анан сиз берип турсаңыз, анан кайра сизге Россияга барып иштеп кутулат элек, анан операциядан карыз болуп калды элек, анан берип турсаңыз кайра берет элек, анан миллион берип турсаңыз, 2 миллион берип турсаңыз, Россияда иштеп кайра кайтарат элек деген сыяктуу силерге бере албайбыз. Ошого ушул топтогулар бизге кайрылбасаңыздар деле болот. Биз сөзсүз түрдө силерге баш тартабыз. Ошого ушул топто ушул немеге туура келгендер бизге кайрылбай коюшса деле болот. Ушул көрсөтүлгөн шарттарга ылайык келгендер бизге кайрылса болот. Анан сурап көрөйүн, анан деп туруп эле кайра эле кайрылып биздин убактыбызды албаңыздар. Биз баары акырында баш тартабыз. Ушуларга туура келсе, биз тийиштүү суроо жоопторду беребиз. Ошолорго суроо жоопторго 1, мисалы үчүн фамилия аты, туулган жылы, 2 жашаган дареги, үй, айыл өкмөт, үй номери, көчөсү, телефону, WhatsApp. Ал үйдө кимдер менен жашайт сурайбыз биз. Балдары менен жашаса, кыз балдары канча жашта? Жаштарын сурайбыз. Анан ал үйдө корпат төлөйбү, канча корпат төлөйт? Кимдер менен жашайт? Кандай айына кирешеси канча, чыгышасы канча? Анан айына мисалы үчүн пособие алат, анан дагы бир нерсе алат, ошолордун сурап, анан чыгымын сурап салыштырабыз. Кээде мисалы үчүн кээ бирлер сурагандар болду. Кирешеси менен чыгашасы бирдей эле, же болбосо кирешеси чыгашасынан көп. Ал демек күнүмдүк оокатына чыгып атыптыр деген сөз да, акча бар экен деген сөз билдирет. Андайларга да бере албайбыз. Бизде 1 айлык мындай курсак тугузганы, кийин бүтүн болгону канча каражат керек? Ошого кирешеси жетпей атса, же болбосо иши эч жок болсо, ошондой үй бүлөлөргө үй шарттарын карайбыз, сураштырабыз, паспорт туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр, соц паспорт, айыл башчыдан тактама, муктаж үй бүлө деген, же болбосо бир имамдан, же болбосо бир кайрымдуулук фонддон кимден жардам алып жүргөн болсо, түшүнбөй тактама, сүрөт, кагаздарын алабыз, көрөбүз, сураштырабыз, анан кийин чакырабыз, маектешебиз. Эгер жакын болсо барабыз, же бирөөлөр жиберебиз. Маектешкенден кийин ишкердик долбоорун бизге көрсөтүп алса, биз ага ынансак, айтып бере алса, анан бизде көп болду, ишкердик долбоорун эсептерин айтып бере албайт. Канча керек десең, мынча керек дейт, ошолорго эмне аласың десең айта албайт. Бизге ошо ишкердик долбоорун так жазып бериш керек. Мен мисалы үчүн балдардын кийимин алам, кофта алам, кара судан, мисалы үчүн детский кофта, мынчанча размерлерде 50 сомдон 70 сомго чейин алам. Аны мисалы үчүн Ошко алып келип 120дан 150ден сатам. Таксиге жол кирөө мынча кетет, аренда мынча кетет, свет мынча кетет. Ошондо ушул кийимден эле мен айына же күнүнө мынча киреше көрөм. Ошондой эле бут кийим алам, мынчанча размерде, мынча сомдон алам, мынча сомдон сатам. Ошондо сиз берген 35 миң сомго мен айына орточо 15 миң сом киреше көрөм. Чыгашасы мынау деп туруп бизге ишкердик долбоорун толук бериш керек. Биз сураган маалыматтарды катары менен, тартиби менен берсе, анан биз кайрылмай карайбыз. Анан биз жазып койсок дагы, айтып койсок дагы, кайра эле бир баш этеги эле суроолордун маалыматтарды толук бербей эле, жашаган дарегин айтпай эле кайра эле бизди суратып, адамдар кээде бизди ушундай убактыбызды алып жатат. Ушул долбоордун иш башталып ишке ашып калышына себепкер болгон АКШдагы трак айдоочулар, жүк ташуучу унаа айдоочулар КЖ караван жамаатына, алардын ошол өкүлү урмат бир тууганыбызга жана ушул долбоорду колдоп, класс басып, жакшы пикирлерди айтып, дуа кылып бизге ушул видеолорду бөлүшүп, биз айым колдоп келгендерге Алла таалам бүт жакшылыктарын бул дүйнөдө жана ахиретте берген болсун. Алла таала биздин коомубузда ушундай жакшы иштер көбөйсүн, кылмыштуулук, ыймансыздык, уятсыздык жана ушундай жакырларда кедейлерди азайсын, зекет бергендер көбөйсүн. Алла таалам бизди эки дүйнөдө шерменде кылбасын. Ассаламу алейкум.